Бүгін Атбашыр райондық ооруканасында дарыланып жатышкан 59 бейтаптын 16-сы толук сакайып үйлөрдө чыгарылды. Ал эми буга чейин экөөсү айыгышкан. Ошентип аталган өрөөндө абал жакшырып, турмуш акырындык менен өз нугуна түшүүдө. Жергиликтүү өмүр сакчыларынын айтымдарында изоляциядагылардын баарысы илдеттин жеңил формасына кабылышкандар жана ошого жараша кайра жандандыруу бөлүмүнүн киришүүсү талап кылынбады. Анткенен мына ушул бейтаптардын ден соолуктарына кам көрүшкөн 49 мед кызматкер обсервацияга алынса, 20сы дагы эле өз милдеттерин аткарышууда. Бизге дарыгерлерден күч келип аткан, анткени дарыгерлер бизге жетишпейт. Биздин дарыгерлер бир сыйра кирип чыккандан кийин уже дарыгер жок калганда, анан биз салмак сактоо министрлигине кайрылганда бизге 9 киши келген, 10 кишиси артынан келди. Анан бүгүнкү күнү ошо Атбашыда 9 киши эмгектенип атат. Ошол 9 кишинин 3-өө инфекционист. Буларга кошумча аталган оорукана толугу менен карантинде жана мунун айынан башка оорулууларга кам көрүү маселеси көрч. Ушундан улам айрымдары айылдардагы фельдшердик акушерлик пункттарга жайгаштырылса, өтө катуулары операция жасоо зарылдыгы барлар жана ай күнүнө жеткен энелер Нарын облустук ооруканасына жеткирилүүдө. Ошону менен бирге эле райондогу баардык калктуу пункттагылардын саламаттыктарына көз салууда унутта калган эмес. Айылдагы акыбалды ошо санэпидстанциянын эпидемиологдору үйлөрүнө чейин барып, үй карантининде отургандардан анализдерди алып, кайра ошолор текшерип неме болуп атышат. Алардын башка адамдар менен контакт болбошуна шарттарды карап, айыл өкмөттөрү менен бирге, ошол жерде участковый милициялар менен бирге, анан ошол эл журттун жардамы менен үй карантинде отургандардын ошо изоляцияда турушуна көмөк көрсөтүшүп, ошону менен жеңип атабыз, Кудай буйрса. Колдогу маалыматтарга таансак, Атбашыр районунда 99 адам обсервацияда жана 269 үй карантиндеринде. Азырынча алардын арасынан коронавирустун белгилери байкала элек. Бирок сактансаң сактармын принцибин тутмушкан жергиликтүү бийлик башындагылар башкы басымды дезинфекциялоого жасоо менен атайын адистер 2 күндүн биринде мына ушул маанилүү иштер менен алек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, абадан дезинфекциялоо иштери жүрдү. Андан сырткары өзүбүздүн күч менен дагы МЧСтин кызматкерлери жана башка техникалар менен ар бир айылда дезинфекция иштери графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Кеп соңунда акыркы 3 күндөн бери буга чейин кооптуулардын катарындагы Атбашыр районунда коронавирусту жуктуруу алынуучулары катталбагандыгын белгилейли. Андыктан эпидемиологиялык абал жакшырууда десек жаңылышпаспыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Багыт Самсакунов, Нарын облусу.